Кезинде сот, прокурор, акыйкатчы жана жогорку кеңештин төрагасы кызматын аркалаган үлкөн саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү бүгүн бир жакадан баш чыгарганга бейсеништи. Максаты эгемендик алгандан тарта эркиндикке жете албаган сот тармагынын бүгүнкү абалын жана аны реформалоонун жол жобосун талкуулап бир бүтүмгө келүү. Баш мыйзамды өзгөртмөйүн, бийликтин бул бутагын жаңылай албайбыз деген Адахан Мадумаров коомчулуктун колун топтоп 5-майга чейин референдум өткөрүп жиберүү оюу менен бөлүштү. Конституциялык жол, мыйзамдуу жол, бул маданияттуу жол, бул актаяктык жол эмес, бул кубалашуу жол эмес, бул мыйзамдуу жол, конституциялык жол. Мен баарыңыздарды чакырам, ушуга активдүү катышсаңыздар. 130 000 жыйналды, бул 3 айдын ичинде жыйналган кол, дагы катуу аракет кылсак 2 айда жыйнап, алайсыздарбы 5-май Конституция күнүнө карата кол топтоп коелу. Сот системасынын абалын алсыз деп баалаган жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Элдибеков башынан өткөн тажрыйбасына таянат. Адилеттүү өкүм чыгарууда мыйзамдын күчүнө таянбай, айрым соттор кылчактап өйдө жактын оозун карап отурган өкүнүчтүү. Анан калса соңку кезде соттор саясий буйрукту гана аткарып калганын жашыруун эмес дейт. Эч кандай конституция иштеген жок. Эч кандай кодекс иштеген жок. Мыйзамдын бардыгы ак үйдөн кандай чыкса, ошол мыйзам болуп эсептелди. Соттордун кээ биркиси ошол заказды аткарган соттор бүгүнкү күндө жогорку сотко кетип атат. Мисалы менин башыман өткөн случайын айтайын. Воронцова ошол соттук коллегиянын Бишкектин жетекчиси катары мени соттоп атканда өкүм чыгарда комнатка киргенден кийин машинага отуруп барып ошол мезгилдеги жогорку соттун төрайымы кабинетине барып акылдашып кайра келип өкүм чыгарган. Баленин баары баш мыйзамдагы соттор тууралуу 95-беренеде жатат деген талдоочулар судьяларды тандоо, сунуштоо жана бекитүү тизгини президент, жогорку кеңеш жана сотторду иргеген курамга берилгенин айыпташат. Бул тармактын оошкы иш көйгөйүн ичинен билген Курманбек Осмонов сотторду деле элдин шайлоосуна койбойлуу десе, анын кебин санаалашы Исмаил Исаков дагы колдоду. Курманбек Эргешевич жакшы бир ой пикирди айтып кетти. Бул эмнени бизде түртөт? Бул жалпы башкаруу мамлекеттик системасын өзгөртүүгө, реформа жасоого түртүш керек. 3 баштуу бийлик бутактары: мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлиги, сот бийлиги. Ошол 3 баштуу ажыдардын бир башын алмаштырып койсок, ажыдар болбой калабы? Албетте калбайт. Ошол эле ойдон калат. Баш мыйзамдагы бир беренени өзгөртүү менен маселе чечилбейт деген легендарлуу парламенттин депутаты Медеткан Шеримкулов конституциялык комиссия түзүү сунушун киргизди. Бул курам алгач документтин концепциясын иштеп чыгышы зарыл десе, 5-чакырылыштын депутаты Улукбек Кочкоров улуттук кеңеш түзүү демилгесин көтөрүп, аны президентке сунуштоо керектигин айтат. Азыр биз өзүнчө мына саясий күчтөр ар кандай жарандык коом биригип алып, өзүбүзчө бир улуттук кеңеш түзүп алып, анан аны референдумга чыгарабыз деп жүрбөстөн, мен ойлойт элем, мен сунуш берет элем, резолюцияны биз ушундай кабыл алышыбыз керек. Президентке улуттук кеңешти түзүү боюнча сунушубузду киргизишибиз керек деп ойлойм да. Апрель окуясынан кийин түзүлгөн сотторду тандоо кеңеши баштапкы коррупциялык уюмга айланганы жашыруун эмес. Сот системасын улуттуу реформалоого киришкен соң күч органдарын, анын ичинде улуттук коопсуздук комитетинин да ишин кылды аткаруу сунушу айтылды. Анткени кызматтык кылмыштарды тергөө амалын жабык мекемеге берүү карышкырга кой кайтаргандык деп сыпатташат талдоочулар. Ал эми аткаруу бийлигинде да алишемдиктер бар деген Кубатбек Байболов парламенттик башкаруу системасын сындайт. Эмне закон чыгаруу бийлиги сот бийлигинен айырмаланып, абдан иштиктүү жана мыкты болуп атат. Же болбосо аткаруу бийлиги сот бийлигинен айырмаланып, тазалыгы, иштиктүүлүгү жагынан кыйла алдыга кетип калдыбы? Баары бирдей болуп атпайбы? Ошондуктан биз ошол жалпы проблемалардын, жалпы бийликтин системасынан сотторду гана алып, ушул биздин оор акыбалыбызга жалаң гана соттор күнөөлүү деп элдин маанайын ошол жакка бура турган болсок, чоң жаңылыш жасаган болобуз, урматтуу жолдоштор. Биригип бир бүтүмгө келели деген саясий элита отурумдун соңунда курамы 21 кишиден турган улуттук кеңеш түзмөй болушту. Ал кеңешке кыска мөөнөттүн ичинде сот бийлигин реформалоонун планын иштеп чыгуу жана аны ишке ашыруу тапшырмасы жүктөлдү. Акылай Акналиева, Шайыр Жунусалиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.